Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Үстүдөн гүр шаар келаткан таштардан чоочуган ак бара артына жалт секирип, кетенчиктеп барып, жараканын караңгы түбүнө кыпчылды. Үңкүрдүн оозунан куюлуп жаткан карды көрө жолдору түксүйүп, кара күйгүн түпкүрдөн көздөрү оттой жанып, келчү балени азыр барып алкымдан алууга окторулуп туруп калды. Бирок бул айбаты азыр бекер эле. Аңгыраган ээн талада вертолет үстүнөн сая түшүп кубаласа, буйтап качсаң да куткарбай, төбөңөн күркүрөп, калдыркан канаттарынын зуңулдаган ышкырыгы мээңи көзөп, кулагыңы тундурса, автоматтын огу жаап, ушунча кең дүйнөдө вертолеттон кутулуп кетер калканыч болбосо, же куугун жеген шордуларды койнуна катып алгандай жер жарылып, жарака бербесе, өмүрү куугун менен сүргүндө жүрүп өтчү бөрүлүк башыңа бааник жок болсо, мына ошол жаман, ошол азап. Тоо арасынын жөнү такыр башка. Же буйтап качып кутуласың, же буйтка таап коркунуч өтүп кеткенче баш калкалап турасың. Тоо арасында вертолеттон коркунуч жок. Кайра вертолет өзү тоодон коркот. Анткени менен мурда баштан нечен өткөн коркунуч заматта буй кылып салат тура. Асмандан вертолет жакындаган сайын канчык кыңчылай баштады. Боюн жыйырып, башын катты, бирок баары бир чыдай албады. Аргасын түгөтүп келаткан коркунучтан ак бара улуп жиберди. Боор токтоп жата калып, бүткөн бою диркилдеп, оозго сөйлөдү. Ушерден киргизбей алышууга чамынып, жаны кашай ызырынып, азууларын карсылдатты. Бул кылыгы доошунан жан чыгып, жер титирегендей аска беттен таш кулаткан тиги чат үстүндөгү темир желмогузду узун чаттан ыраак качуучудай болгон аргасыз кыжыруу. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата